Достор, ушинтип жаркырап жаз да келди. Баарыбыз от жаккандан тажадыкпы? Анын үстүнө чоң үйлөрдү жылытуу дагы абдан кыйын экен. Жылдан жылга көмүрлөр дагы кымбат болууда. Андыктан кийинки жылга азыртадан даярданыңыз. Ал эми мен болсо үйүңүздүн жылуу жана үнөмдүү болушунун секретин билдим. Сиз кулак салып тыңшап туруңуз, мен айтып берем. Мен сиздерге эң сонун жаңылык таптым. Ал эмне дейсизби? Ал жылуулук насосу. Бул система үнөмдүү жана ыңгайлуу. Электр чектөөлөрү деле эч кандай тоскоолдук боло албайт. Үйүңүз ар дайым жыпжылуу, көмүр жок, түтүн жок, баш ооруу жок. Үй чоң болгону менен түйшүк аз болот. Ошондуктан достор, үйүм жылуу, түйшүгүм аз болсун десеңиздер, жылуулук насосун койдуруңуздар. Баса, эң негизгисин айтпай кеткен турбаймынбы? Азыр Финансы министрлиги абанын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында жылуулук насосторуна 1 миллион сомго чейин жеңилдетилген насыяларды берип жатат. Демек, акча чогултмай жок. Жеңилдетилген насыяны колдонуп, үйүңүздү үнөмдүү жана коопсуз жылыта аласыз.